Аял турушу керек да. Эркек киши жакындык кылып, уругун себе турган болсо, бала төрөп берет. Bir kişineki үй салып берсе, ошону тазалайт, файиздүү кылат, берекелүү кылат. Bir сабиз картошка берсе, ошону тамак кылып, сонун кылып берет. Балык берсең, балыгын кууруп берет. Айтайын дегеним, аял ар тараптуу эркек кишиге берекет экен, анан эмне үчүн бойдоктор үйлөнбөй жүрөсүңөр? Кээ бирөөлөр аялдарына туура эмес мамиле кылат да. Кордойт, урат, сөгөт, анан жакшы мамилени күтөт да аялынан. Бул неге окшош? Бул тикенди эгип алып, алма күткөндөй эле сөз да. Sen урматтуу мекендешим, алма жешиң үчүн алманы көчөтүн эгишиң керек, алманы сугарышың керек, витаминдерин беришиң керек, дарысын беришиң керек, анан алма мөмө берет. Sen тикенди эгип алып, анан неге алма күтөсүң? Аялың да кудду ошондой, сен нени берсең, ошону көбөйтүп, эселентип бере турган ал зат. Жакшы мээрим махабатты каалайсың, мээрим махабатты берсин аялыңа. Биринчи кадам аялдан болбош керек, сенден болуш керек. Biz токойго чыгып, жырткыч жаныбарлардан баштап бүт баардыгын улап келебиз го, туура, кийиги болсун, коёну болсун. Biz тарыхтан ошондойбуз эркектер. Олжо биздин алдыбызга келет, биз барып кармайбыз аларды. Ошол сыяктуу аял маселесинде биринчи ал кылсын, андай кылсын, мындай кылсын деп күтпө, өзүң кыл.